Салам достор, каналыбызга кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен жаңы сабак, жаңы үлгү, мындай болгон үлгүн көрсөтүп берейин деп атам. Анын үчүн сиздерге жип керек болот. Мен Superlana Classic жибин алдым. 25% шерс, 75% акрил. 100 граммда 280 метр. Бул жолук чоң жолук үчүн 500 грамм кетет. Бак түсү үчүн өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Анда эмесе баштадык. Негизги топ илмекти алабыз. 6 аба илмегин алабыз. 2, 3, 4, 5, 6. 6 аба илмегин алып, биринчи илмек менен байланыштырабыз. Шакекче пайда болду. Шакекчеге 3 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3. Үлгүбүз мындай болот. 3 накид менен столбик. 1, 2, ортосуна 1 аба илмеги. Дагы 3 накид менен столбик. Эми 3 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3. Дагы 3 накид менен столбик. 1, 2, 3. 1 аба илмеги. Дагы 3 накид менен столбик. 1. Акыркы илмекти 2 илмек алабыз. 4 болот да. 1, 2, 3, 4. Мындай пайда болду. Кайтарабыз. 1, 2, 3, 4 аба илмегин алабыз. Кайра кайттык. Бул жерде 1 аба илмеги алынып кеткен жерге 3 столбик накид менен алабыз. 2, 3. Эми 1 аба илмегин алабыз. Дагы 3 столбик алабыз. Накид менен 3 столбик алабыз. Столбик алабыз. Эми 3 аба илмеги алынып кеткен жерге 3 столбик накид менен алабыз. 3. Эми 3 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3. 3 столбик накид менен алабыз. Биринчи катардагы 3 накид менен столбиктин ортосундагы аба илмегине 3 накид менен столбик алабыз. Ортосунда 1 аба илмеги бар. Кийинки илмекти, столбикти 2 илмек илип алабыз.
Keyinki katarыбыздын 4-nчü ilmegine sayabız. Ошондо 1, 2, 3, 4 болот da bunu. 4. Мындай узор пайда болду. Эми 4 аба илмеги 1, 2, 3, 4. Катарда дагы баягы эле чекедеги катар окшош эле кете берет. 3 накити бар столбик, ортосунда 1 аба илмеги бар. Чекедеги катар, 2 чекедеги катар окшош кете берет жогору көздөп. Ортодогу центральный линия деп коет, ал да кетет. Мына карасаңыздар, мына ортодогу линия кетет, 2 чекедеги линия окшош кетет мындай. Ошону токотабыз азыр. Эми ортоңку боштук болгон жерге накит менен 1 столбик алабыз. Столбиктин ортосуна 3 аба илмегин коебуз. Дагы 1 столбик алабыз. Мондай пайда болду мына. Эми дагы 3 столбик накит менен 2, 3 аба илмеги, 2, 3 центрдеги 3 аба мынагы 1 токулган жерге боштукка столбик, 1 столбик накит менен ортосуна 3 аба илмеги, анан дагы 1 столбик накит менен чекеге келдик. 1, 2, 3. 3. Ортосуна 1 аба илмеги, анан дагы 3 накит менен столбик. Эң чекедеги илмекти мынтип алабыз. 1, 2, 4-nчи петляга саябыз. 1, 2, 3. Мондай узор пайда болду. Эми 4 аба илмеги 1, 2, 3, 4 бир алабыз. Кайттык. 3 столбик накит менен ортосунда аба илмеги бар. Дагы 3 столбик накит менен 2, дагы 3 столбик накит менен 2 чекедеги жол кетип атат. Эми мерге 2 столбик ортосунда 3 аба илмеги бар токуп кеткенбиз. Ошонун үстүнө 9 столбик накит менен токуйбуз. 9, 1, 2, 8, 9. 9 stolbik nakit menен. Эч нерсе албай эле каяк эле 3-кө келдик. 1, 2, 3. 3 центрге келдик. 1, 2, 3. Аба илмеги кайра дагы эле. 1, 2, 3. 3. Бул бир жагы, экинчи жагы ушуга окшош эле кайталанат. 9. Эми 3 столбик накит менен ортосунда бир воздушный петля бар. Аба илмеги бар. 1, 2, 3. 1, 2, 4-nчи петляга 1, 1, 2, 3, 4 үлгүбүздү кайтарып алдык. Буга бурап алдык. Дагы 3 столбик 1 накит менен. 3 столбик 1 накит менен ортосунда аба илмеги бар. Столбик накит менен. Эми 9 столбик 1 накит менен токуп кеткенбиз.
9. Ошонун üstüne 9 stolbik bir nakit menен tokuyuz. 1 ortasına bir hava ilmegini alıp koyuyoruz. Stolbik bir nakit menен ortasında bir hava ilmegi var. 9'du tokuyuz. Bu joluk üçün, şal üçün en sonunu zor. Egerde joluk kılbayım desеңиздер, бактус кылып койсоңуздар да болот. Бактуска дагы аябай сонун болот. Бактус деген жарым жолук. Азыр жаштар көп эле бактус салынып жүрүшөт. Жаш кыздар, жаш молодежь өзүнө бактус токуп алса да болот. Жип жумшак, денеге жагымдуу. Экинчи жагын токуйбуз. Stolbik nakit var. Stolbiktин üstüne 9, ortasında birden hava ilmegi var. 9'un üstüne tokup koyuyoruz da. Аябай сонун узор. Мен bir жерден көрүп калдым, мага жагып калды, анан токуп баштадым. Токуп бүткөндөн кийин сиздерге көрсөтөм кандай болгонун. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, дагы бирөө экен 9. 9. Эми чекедеги ilmekleri tokuyuz. Onu kayra ayta berbeyin. Bilesizler уже. 3 stolbik nakiti menен ortasında bir hava ilmegi var. Al andaydan bizde azı 3 hava atat. 3 katar ketip atat. 1, 2, 4. ilmek. 1, 2, 3. Мындай болгон узор пайда болду. Bir жагынан кетесиз, экинчи жагы точно ошондой эле экинчи жагы. Мындай болгон узор. 2, 3, 4 аба илмегин алдык, эми көтөрүлдүк. Бияка 1, 2 аба илмеги бар. Өткөн катарда 9 stolbik nakit менен алганбыз. Ортосунда bir hava ilmek var. Ошол жерге эми 2 stolbik nakit менен алып кетебиз. Ортосунда эч нерсенин кереги жок. Ар бирине ар бир накитке stolbik bir немеге 2'den алып кетебиz да. Stolbik nakit менен bir açık жерге 2'ni алабыз. Ошондо бизде ekiden 8 болот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 болду. 8 эми баягы эле центрде токуйбуз. Центрде токудук. Эми bu жерге келдик. Баягы тигин кайталайбыз. 2 stolbik nakit менен bir тешикчеге эч нерсе албайбыз. Дагы экинчиге 2
üçüncüge 2 çeken takıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Kaytarılı aldık. Bunday huzur payda boladı. Qarasaňyzlar, koz jakşı götürilöt, çoň bolup. Kurçakty. Men 2,5 kurçak aldım. Sizler özüňizden, jiýiňizlerden kalındygyna jaraşa alsaňyzlar bolat. Dädegi ilmekleri tokudyk. Çekedegi ilmekleri tokudyk. Ana şo bilesiňer 3 stolbik nakidem. Nakit menen 3 stolbik, ortasına bir vaz petlesi bar ýeme. Kaýra muno birinçi nerede baştalatdasyň muno murda kalgan hazır. Berge bir stolbik nakit menen stolbik 1, 2, 3 hava ilmegini alıp durup kaýra berge bir stolbik nakit menen koýabys. Oşonda munogu baştalat da, muno baştalat. Gördüňizlermi? Emi 1, 2, 3 üçüncü petlaga polustolbik koýabys. Anan 3 hava ilmegini alabys. 2, 3 1, 2, 3 üçüncü petlaga koýabys. Polustolbik menen jababys. 1, 2, 3 1, 2, 3'ke koýabys. 1, 2, 3 1, 2, 3'ke koýabys. Oşonda bizde hava ilmekleri menen moňunday şakekçiler paýda bolat. 3 1, 2, 3 emi bul jaka dagı 1, 1, 2, 3 senterde tokuyoruz. 1, 2, 3 Bunday uzak payda boldu. Emi başından başlaganda muno bolat da mına. Munogu uzardı. Nereden başlayız mına? 1, 2, 3, 4. Oşağı 2 çekeden koşulup ülgüyüz çoňaýat. Tokuyoruz. 1, 2, 3, 4. Kaytarabız beka. Bayağı bak çekedegi ilmekler.
çekedek ilmekler emi. Birinciге 9 stolbik nakidem alганбыз. Азыр дагы ошону алабыз. 9 stolbik nakidem alabız. 2 9 aldık emi. Bir yerde 1 2 3 воздушный петляда мындай петлялар бар болчу да, ошолорду жөн эле полустолбик менен токуп коебуз. 1 2 3 ага илмеги дагы полустолбик. 1 2 3 дагы полустолбик менен байлап коебуз. Ошондо мына жерде 2 полустолбик калды да бизде. Эми бияка дагы 9'du tokuyuz. 1 9 9 biyaka ortankı tokuyuz. 2 3 1 2 3 1 2 3 9'du tokuyuz. 1 2 3 aldık. Emi çekirdek tokatası. 3 tak 1 2 4-cüye sayarız. 2 3 bunday huzur payda oldu. Ekinci kayta kaytkanda 9'dun üstüne 9 stolbik nakittin üstüne ortasında birden воздушный петлясы var. Stolbik tokuyuz. 9'da. İkinci katar tokuyuz. Anın üstüne 2'den stolbik var. Daha tokuyuz. Biyaka ketayotgan mына экөөнү токуп кетебиz. Ортосунда бир эме калат да кайра кайтканда.
эми 2 калган да биякта. Ошонун үстүнө токуп коебуз мынтип. 1 2 3 кайра мынтебиз. Анан дагы 9'ду токуйбуз. Ортосунда бирден аба илмектери бар. Баягы эле бул столбик, бир накид менен столбик алынган, ортосуна воздушный петля, ортосуна 2'ден накид бар столбик токулат. Самый главный переходто көрсөтүп берем. Мына биякта бир эле илмек калган да, ошону полустолбик менен туташтырасыңар дагы. Мынагы гүл жабылды, көрдүңүздөрбү? Гүл жабылды. Кайра кайтканда мунун үстүнө деле мына 9 столбик бир накид менен алынган, ортосуна воздушный петлялары бар. Ошого 2'ден токуп чыгасыңар. Кайра кайтканда мынагы топчубуз мунун болот да, мына жерден башталат. Көрдүңүздөрбү? Мына центр линия деп коет. Мына 1 2 кеттик жогору. Мына 1 2 3. Көрдүңүздөрбү? Мына 1 2 3 1 2 3. Ошондо негизде чоңоюп кете берет. Ушун менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Бул жаңы узор. Токуңуздар, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Суроолор болсо, суроолоруңузга жооп бергенге аракет кылам. Мен өзүмдүн жоолугумду токуп бүтүргөндөн кийин сиздерге кантип бүтүргөнүмдү айтып берем. Жоолук бүткөндөн кийин акыркы эмеде бул жерде бахрама коюлат же чачпак байлайбыз. Аны мен сиздерге келерки сабактарда көрсөтүп берем. Дагы каналдан жолугушканча саламатта болуңуздар. Бай бай.